Assalamu alaikum. Кутмандуу кечиңиздер менен суроо жооп эфирибизди баштайбыз. Сиздер тараптан суроолор келгенге чейин мен жалпыңыздарга айткым келип жүргөн айрым ойлорду же сөздөрдү дейбизби айтып берип турайын. Ушул азыркы учурда Аксон деген клиникада иштейм, билесиздер, Ош шаарында. Жана кеңеш алганы жана ошондой эле дарыланганда ушул жерге келип жатасыздар. Колдон келишинче ар бириңиздерге туура кеңеш берип, айыктырган аракет кылып атам. Бул эч кимге деле сыр эмес. Ар бир эле дарыгердин максаты анын пациенттеринин ушул жакшы болуусу. Жана ошондой эле дарыланып чыкканыңыздардан кийин деле жана ошондой эле кеңеш алганыңыздардан кийин деле суроо жооп кылып атабыз. Мен сиздерге бүгүн айткым келгеним өтө бир жакшы ойдо келесиздер. Ооруган адамдын үмүтү, тилеги ушул жакшы болуштан башка нерсе эмес да, бирок анын ушул өзү көрүнгүсү келген адамга болгон ишеними өтө чоң болот. Атайын издеген адамынан өтө көптү күтөт да. Ал молдо болсун, же табып болсун, же катардагы дарыгер болсун. Ошону мен көпчүлүгүңүздөрдүн көзүңүздөрдөн сезем, сөздөрүңүздөр менен жеткиресиздер. Ушул сени видеодон көрөм, ушундай деп айтып келесиздер. Ошондо эле мен түшүнөм, өтө бир жакшы нерсени менен күтүп келди деп, анан колдон келишинче бир көбүрөөк нерсе айтып берген аракет кылам да. Аксон клиникасында иштейм, анан Ош шаарында. Анан бирок мен ойлойм, сиздер буга чейин эле ичип жүргөн дарыларды жазышы мүмкүн кээде, же буга чейин дарыланганда ушул болгон нерселер сизге сунушталышы мүмкүн да. Анан сиздерде жалпыңыздарда дебейин, айрым адамдарда бир киргендеги менен чыккандагы абал башкачараак болушу мүмкүн. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, дарыгерге барсаңыздар, ал сиздерге албетте дары жазат. Жана бул туура. Мындан жакшыраак нерсе сунуштай албайбыз, ошону билип коюңуздар. Анан эми мисалы жеке ушул тажрыйбам боюнча, ушул жардам бере алуу мүмкүнчүлүгүм боюнча мен өзүмө төмөнкүлөрдүн катарында көрөм. Ошондой болсо дагы сиздерде мага карата үмүт чоң, жана ошондой эле сиздерде мага карата ушундай ишеним чоң болгондуктан үзгүлтүксүз билимди өркүндөтүүгө ушул медицина жагынан аракет кылып атам. Анткени үмүттү актоо бул ушул милдетим деп дагы билем. Анан ушул келгениңиздерде ушул сиздерге дары жазып берген болсом, муну туура кабыл алыңыздар. Себеби бул сиздерге эң керек нерсе азыркы учурда. Анан ар бир таблетка сиздерге жазылган. Бул дарыгерге өтө чоң жоопкерчилик да. Анан айыгуунун бир сыйкырдуу ыкмасы жок тилекке каршы. Эч ким билбей турган сырды башка бирөө билбейт. Ошо катары мен деле ушул буга чейин окуган, көргөн, билгендериме, устаттар деп коебуз, дарыгерлерден үйрөнгөндөрүмө таянып, анан кеңеш берем. Өзүмөн эч нерсе бере албайм демекчи мен. Ошондуктан ар бир дарыгерге ишеним менен карай беришиңиздер керек. Ал айылдын ушул дарыгери болсо дагы, анткени анда дагы жок дегенде 9 жылдык, 10 жылдык билим болот жана сиздерге жакшы бир кеңештерди бере алат деп ойлойм. Ошондуктан барганыңыздарда сиздерге начар мамиле кылса дагы балким сиздерди өтө жакшы укпаган болсо дагы, бирок сиздердин абалыңыздар жөнүндө керегинче ушундай маалыматка ээ болуп, кыскача кеңеш бериши мүмкүн. Бирок бул туура эле болот. Анткени ал сизге эмне керек экендигин билип турат.
Сиздер ушул терапия багытында жана ушул неврология, ревматологиялык оорулар боюнча дагы кеңеш алсаңыздар болот. Айрыкча гормоналдык оорулар боюнча кенен суроолорду бере берсеңиздер болот. Анткени менин алгачкы билимим дагы ошол эндокринологиялык оорулар багытында. Бөйрөк оорулары боюнча кененирээк ушул маалымат ала аласыздар. Анан азыркы учурда ушул эгер Ошто же ушуга жакын жерлерде болсоңуздар, келип көрүнүп жана ошондой эле жатып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар бизде. Эгерде узагыракта болсоңуздар, мисалы айталы, сиз ысык көрүлөсүз дейли же Бишкектесиз дейли. Албетте мындай учурда келеңге мүмкүнчүлүк боло бербейт. Бирок телефон аркылуу онлайн консультация алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ушул нерсени дагы белгилеп өтпөсөм болбойт. Мисалы сиз алыскы чет өлкөлөрдө болуп калышыңыз мүмкүн. Ошол учурда ал жердеги дарыгерлер менен мамиле түзүү кыйынчылыгы жаралышы мүмкүн. Ошондой учурларда 0504 44 55 28 номерине байланышып кеңеш алсаңыздар болот. Неден нерв болгондо да ичаттар да кайталанат. Кайра заара кыла берем деп суроо берип атасыз. Бул жерде бир адам кайра заара кылгандын дагы өтө көп себептери бар да. Биринчи эле муну норма катары кабыл алышыбыз керек. Айрыкча ушул суук мезгилде таманыңыз муздап жүргөн болсоңуз, ушул заара айдоочу чай, кофени, ширин сууларды көп ичкен болсоңуз, бул табигый эле нерсе болот. Норма катары карай беребиз. Бирок эгерде ушул адаттагыдан көбөйүп жаткан болсо, башка белгилер дагы коштолсо, ооз кургаса деп коелу, мисалы алсырап баштаган болсоңуз, ушундай бир өзгөчө нерселер болуп баштаса, анда албетте кандайдыр бир ооруга күмөн кылынат дагы, текшерүүгө ушул багыт алынат. Алейкум ассалам. Сахар болбош үчүн эмне кылыш керек? Өзгөчө бир атайын тандалган жашоо образы же оорулардан сактануунун мүмкүнчүлүгү жок. Көбүнчө ушул экинчи типтеги диабет менен атасында же апасында же туугандарында ушундай сахар бар адамдар болуп калат да. Анан көп эле пациенттерден угам, катуу стресс болгондон кийин же катуу коруп калгандан кийин ушундай ооруга туш болушкан. Андыктан эмне гана болбосун өзүңүздөрдү жоготпошуңуздар керек. Сол жактын кабырганын асты ооруп атат. Сол жак кабырганын асты ооруп аткан болсо, ашказан астындагы без, ушул органдарда көйгөй болушу мүмкүн. Апам тердей берет, эмне кылам? Тердеп эле башка эч нерсе болбой аткан болсо, мен витамин Д'ны сунуштайт элем. 5000 жада калса 10.000 единицада бир күндө бир маал ичип турсун, майлуу тамакка кошо. Мисалы эртең менен убакыттын өтүшү менен азайышы мүмкүн. Анткени витамин Д'ны биз керегинче алышыбыз кыйын. Жада калса ысык күндө дагы витамин Д ичип турсаңыздар болот. Организм үчүн өтө пайдалуу. Организмде ушул кальций жетишпеген адамдарга дагы витамин Д ичүүнү мен сунуштайм. Витамин Д'нын өзүн жакшыраагын алыңыздар. Ашказан клапан жакшы жабылбай атып эмне кылып дарылансак болот. Чындыгында бул өтө олуттуу рефлюкс эзофагит деген оору. Сизди ушул толук жакшы кылып коюунун мүмкүнчүлүгү тилекке каршы азыраак. Бирок жакшыраак дарыланып көрүшүңүз керек. Мүмкүн толугу менен жакшы болуп кетесиз. Бул максатта сизге бир канча дарылар жазылат, диета сунушталат. Диетасы боюнча айта турган болсом, айрыкча ачуу кычкыл нерселерден сакталып турасыз. Диетасы 2 айга созулат. Анан ушул оорудан буюрса жакшы болуп каласыз. Кандырыбыз кыйнады, эмне кылыш керек? Сизге дагы витамин Д'ны сунуштайм. Андан сырткары ушул желке, ушул омурткаларды массаж кылдырасыз. Өзүңүз массаж кылсаңыз болот. Мисалы мен деле желкем уйут, ушундай кылып, ушул арка жактарымды массаж кылам. Бул өтө маанилүү. Анан омега 3, ушул май кислоталарды дагы ичип туруш керек анча-мынча.
Саламатсыңар, щитовидка узел бар дейт. И двух сторон зоб, пшение, грыжа, как лечить, рука сильнее болит. Гормон, ЖНПВС препараттар сунушталат. Дарыгер жазып берген дейт озада. Ал айткандай кылып ичиш, балким уколун алыш керек. Жакшыраак мас сүйкөш керек. Ошондо буюрса бир кыйла ушул грыжадан өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Узл ойзоп болгон болсо, аны ар жарым жылда ойзылдап туруш керек. Эгер өсө турган болсо өзгүлтүксүз же биопсия кылдырып текшертесиз, же болбосо МРТ кылдырып текшертесиз дагы, экөөнүн бирөөсү. Анан жыйынтыгын көрүш керек. Тизем ооруйт, артроз второй степени, эмне кылсам болот? Сизге дагы витамин Д'ны сунуштайм, жалпыңыздарга эле сунуштап атам. Анткени мында өзгөчө зыян боло бербейт. Бир гана ушул кимдерге сунушталбайт витаминдер. Жанагы мисалы миомасы бар, узловой зоб айтып атпайбызбы азыр, ошол узелдери барларга, жанагы кистасы барларга сунушталбайт да, калгандары иче берсе болот витаминди. Анан тизеңизге глюкозамин, хондроитин, ушул экөөсүн камтыган препараттар бар. Мен көпчүлүккө структум деген дарыны сунуштап жүрөм, анткени көпчүлүк пациенттеримде ушул таблетканын жардамы зор болгон. 500 миллиграммдык болот. Бир капсуладан 2 маал ичип турасыз 3 айга чейин. Бул дары сизди жакшы кылып койбосо дагы мындан начар болушуңуздун алдын алып турат. Ошол максатта ичесиз. 3 ай ичип, 1 ай салып дагы иче бериш керек. Анан салмагыңыз көп болсо, бир аз азайткан аракет кыласыз. Витилиганы лечение кылса болобу? Эми Кудай айыкпай турган ооруну бербейт деп ушул баарыбыз угуп эле жүрөбүз. Мен бул маселеде жардам бере албайм. Ичиме бат-бат жел толуп атат. Ушул жанагы витилиго маселесинде Ош шаарында жашасаңыз, Кубаныч деген бир аке бар. Кубаныч өзү фармацевт, дары чөптөрдү сатат. Анча компаниялардын дагы ушул баттарын сатып турат, бирок салыштырмалуу сапаттуураак ошонуку. Ошол киши десем чоң болуп калат, акеден ушул витилиго боюнча кеңеш алсаңыз болот. Кааласаңыз байланыссаңыз номерин берем. Дал ушул маселеге жардам бере ала турган адам ошол. Анткени көп эле адамдардан витилигодон жакшы боло албайм деп, ушул кожный дагы жардам бере албайт дегендерди уккам да, ошон үчүн балким жардам берип калар деп ойлоп атам. Жанагы АЦД деп ушундай нерселерди угуп жүрөсүздөр го. Ошол аке, ичиме бат-бат жел толуп атат. Ичиңизге жел толгон болсо, жоон ичегиде ушул микроб болушу мүмкүн. Эми толтура микроб бар жоон ичегиде, бирок зыяндуураактары дагы көбөйүп баштаган болушу мүмкүн. Ошон үчүн общий анализ кала деп ушул жоон ичегидеги ушу микробторго анализ тапшырып көрсөңүз болот. Саламатсызбы? Мен өтүмдү алдырдым. 1 ай болду, орозо кармасам болобу? Сизге негизи сунушталбайт азырча. 1 жылга чейин ушул бир аз өзгөчөрөөк тамактанып туруш керек. Башкача айтканда тез жеп турасыз, анткени оорудон чыккан өт сөөктөгү өт капчасы жок болгондуктан дал ушул 12 элечегин өзүнө эле куя берет да. Ошон үчүн 12 элечегини кыйнап коюшуңуз мүмкүн. Андыктан тез тамак жеп турасыз. Тилдин эле орозосун кылып туруңуз сиз. Тилдин, көздүн. Ашказан клапан жакшы жабылбай атыптыр. Сизге жанагыда жооп бердим. Консультацияга жазылыңыз. 0504 44 55 28 ушул номерге байланыссаңыз, төлөмүн жүргүзүп, анан экөөбүз сүйлөшөбүз, лечение жазып берем. Бат-баттан чарчай берем, алым жок. Сөзсүз эле оорудан дебейли, кээде бир настрой дагы бизде жетишсиз болот да, кандайдыр бир аракеттерге, бир натыйжаларга болгон. Же жада калса ушу жалкоолук деле болот, ошондон деле чарчайбыз. Ошон үчүн мен сизге күнүгө кечинде эртеңкиге жакшы пландарды коюп, жашоого болгон кызыгууну арттырың дейт элем да.
Салаңыз тизем ооруйт арттырабы сизге жооп бердим жанагыда. Сиз кайсы суроону бердиңиз? Бут умуштары таманым чымырап, какшап ысыбайт. Сахарданбы, эмне кылыш керек? Жок, сөзсүз эле сахардан боло бербейт. Мисалы мен деле носкини чечип салып алып турсам, канча мүнөттө, бир 10 мүнөттө эле муздап баштайт. Мага жооп берчи улан, Гуляжы, эмне деп суроо бердиңиз? Кай жерде иштейсиз, балам? Мен Ош шаарында Аксон деген клиникада иштеймин. Бул бала аябай адамгерчиликтүү бала, рахмат. Бут тунуштары таманым чымырап, какшап ысыбайт. Сахар барбы сизде, то есть да? Анда сахарды көбөйтпөгөн аракет кылыш керек. Диетаны бузбаш керек, дарыларды ичип жүрүш керек. Ошондо чымыраган кетет. Панкреатитке семена чия ичсем болобу? Жок, панкреатитке бул нерсе жардам бере албайт. Деги эле ар кандай ооруга кандайдыр бир азык дары болуп калбайт да. Мисалы менен көпчүлүгү сурап калат, мен сулууну ичип атам, ушул жоон ичегим жакшы болуп калабы деп сурагандар болот. Ушул сыяктуу жанагы расторопши ичип атам дегендер болуп калат. Албетте булар организм үчүн өтө пайдалуу, бирок сизди кандайдыр бир оорудан айыктырат деп мен айта албайм. Панкреатиттин өзүнүн лечениясы бар. Анан дагы бир жаңылык сиздер үчүн. Сиз кандайдыр бир оору менен оорудуңузбу, ал толугу менен сизден жок болуп кетпейт да. Жакшы болосуз албетте, бирок убакыттын өтүшү менен баары бир кайталанышы мүмкүн. Ошол эле панкреатит дагы. Ошон үчүн 100% кандайдыр бир оорудан айыгып кетем деп үмүттөнбөй эле коюңуз. Азыркыдан жаман болбогонуңузга шүгүр дегениңиз деле жакшы болот менимче. Ош шаарында уйку бези ооруйт, эмне ичсем болот? Уйку безинин ферменттерин чыптырасыздар тамак жегенде. Себеби уйку без бир аз кыйналып иштейт. Анан балким кээ бир учурда лечение кылыш керек. Майлуу болбойт, ашыкча майлуу. Анан дагы бир нерсе, структурун дедим. Дагы бир нерсе, мен ушул 3 айдан бери, мен жарым жылдан бери, мен 1 жылдан бери ушул коорулган тамактарды жебей койдум, майлуу жебей койдум, ушул нан жебей койдум деп айткандарды көп угам да. Жалаң эле кордоо ичип калгандар бар. Эми бул дагы туура эмес. Ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар да. Сөзсүз эле диета дегенде кордоо ичип, гречка жеп, курук суу ичип калыш эмес да бул. Диета деген ар кандай болот? Өзүнүн ушул оорунун түрүнө жараша болот диета. Ачка жүрүп калыш керек эмес. Организм энергияга муктаж, белокко муктаж, майга муктаж, углеводко муктаж. Ар бирин толуктаган аракет кылыш керек. Ошон үчүн мен ушул өзүнө ашыра диета кылгандарга мен каршымын. Тамактаныңыздар, коорулган тамак деле керек, камыр тамак деле керек. Болгону ушул байытасыз да, көбүрөөктөрдү кылып тамак жеген аракет кыла бериш керек. Анан ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар деп айтып өттүм. Ошол ооруга карата кандай диета кылыш керек болсо, ошону аныктап алыңыз. Щитовидныйда киста бар экен, кызында экөө алып кетеби? Жок, тилекке каршы алып кетпейт. Бирок коркунуч деле жок. 90% учурда ушул кисталар эч нерсе кылбайт. Болгону өзү кылдырып байкап турасыздар. Ысыкка көп жолой бербеш керек. Анан кээ бир адамдар айтып калат, менде зоб бар, ушуга кандай диета кылам деп. Эгер сиздин зобуңуз барбы, сизге эч кандай диетанын кереги жок. Бул оорунун диетасы жок негизи эле. Жатып дарыланыштын дагы кереги жок зоб болгон үчүн. Зобко бир эле таблетка сунушталат, эгер ушул сизде гормон өзгөрүп жаткан болсо. Ошон үчүн кеңешиш керек болот. Бут тунуштары таманым чымырап, какшап ысыбайт. Бул суроого жооп бердим. Коллаген деген бул организмдеги коллагенге окшобойт. Ошон үчүн коллагенди тамак аш аркылуу толуктайбыз. Жаңгак жеш керек, эт жеш керек. Ошолар менен коллаген толукталат. Арылууга мүмкүнбү деген суроого жооп берейин. Сахардан албетте айыксаңыз болот.
Эгерде сиздин ушул каныңыздагы канттын деңгээли 6,5-7ден ашпаса, демек сиз айыктым деп ойлой бериңиз. Ошону сактап жүрүш керек болот да. Диета и дарылар. Анан эгерде өзүңүзгө карабай койсоңуз, себеби сахар оорутпайт да адамды. Карабай коюп сахар көбөйүп кеткен болсо, анда кошумча проблемалар, кошумча оорулар, жүрөк, кан тамыр оорулары пайда болот. Ошон үчүн сиз сахарсызбы, ушул нерсени көзөмөлдөш керек. Ошондо сиз айыккан болосуз. Так, бул суроого жооп бердим. Сахардан деле болот, ооба. Диабетиске полинейропатия деп коет да. Менин башым ачыңалуу боло берет, баш айлангандай болуп, эмне кылсам болот? Баш айланганды ачыгы жакшы кылыш тилекке каршы кыйыныраак. Бирок албетте өзүнүн ишин билген дарыгер бул нерседен сизди куткара алат деп ойлойм. Көйгөй эмнеде экендигин аныкташ керек да. Давленияга оорузу кармаса болобу? Дарыларды убагында ичип турсаңыз, боло берет. Сааркы дарыларды, узачарда кечки дарыларды. Киста бар, суранч жооп берип коюңуз. Кистаны мен айтып өттүм өтөдө. Жок кылышка, андан кутулууга аракет кылбайсыз. Болгону байкап турасыз. Чоңой болсо эле жакшы, эч кандай коркунуч жок. Кутманке, Чулан ака, орозону кыйнабай тутуп атасызбы? Кутмангеч, шүгүр. Орозонун башында энергия ашыкчасы менен болот да. 5-6 күнгө чейин эч ким деле кыйналбайт. Качан жанагы майлар эрий баштаганда ошондо кыйналып баштайбыз да. Азырча баары сонун. Эч нерсени деле сезе элекмин. Алма жесем осура бер. Ал табигый нерсе да, организм жел чыгарып турат. Алма жей бериңиз. Жоон ичегинин аягы шишип калат экен го, колит деп коет экен. Эмне кылса болот? Мисалы 10 адам ушул колоноскопия кылса, жок дегенде 3-4-өсүнөн, айрыкча жашы өйдөрөөк адамдардан колит деген диагноз чыгат. Буга чочулаштын кереги жок. Бирок эгер ооруп жаткан болсо, дарыланыш керек болуп калат. Анан эми ачыгы көбүнчө эле мен буга колитке лечение жазбайм. Себеби бул өйдө айтканымдай аппаратка түшкөндө чыга берет. Долихо сигма деп чыгат. Структум, ооба. Жашым 60-тамын, көп тердейм кышта да. Өйдө айтып өттүм, витамин D. Ошону ичип көрсөңүз жардам берип калат буюрса. Витамин D баракчага катталгандарга ыраазычылык билдирем. Доктор Аманбаев деп аталган YouTube каналдагы бар. Ушул видеону эртеге ошол каналдан толугу менен көрсөңүздөр болот. Суроолоруңуздардын жообун кайра уксаңыздар болот. Артрозго кандай лечение кылса болот? Первый степень. Хондроитин, глюкозамин, ушуну ичип турушуңуз керек. Витамин D ичишиңиз керек. Кезде тамак ичсем эле тамак сиңбей кусуп, башым ооруй берет. Кезде деп атасыз да. Кезде болсо эч нерсе болбойт. Эгер көбөйгөн болсо, дарыланыш керек. Консультацияга жазылсаңыз жардам берем. Зоптон адышка бербейт. Адышка зоптон эмес. Орозого сиз жанагы ашказан рефлюкс эзофагитсиз да. Кармап көрүңүз, жакшы эле болсоңуз, кармап уланта бересиз, болбосо дарыланыш керек. Кызым 13-тө тамак жесе эле ичимдей берет. Кайсы врачка көрсөтөм? Педиатрга көрсөтөсүз, эгер ал зарылчылык болсо, гастрентологко жөнөтөт. Агай, сол колум көтөрүлбөй ооруп жатат. Артоксан массаж алдым болбой жатат. Эме деп коет да, плексит деп коет, буга эми көбүрөөк дары алыш керек эле да. Мас сүйкөп көрүңүз, жардам берип калат деп ойлойм. Мас сүйкөп, көбүрөөк кыймылдаткан аракет кылыңыз. Бөйрөктө киста бар, анан жана электрофорез деген бар, ошону алып көрүш керек да. Бөйрөктө киста бар, кандай лечение алсам болот? Бөйрөктө киста болсо лечение кылынбайт, только байкап туруш керек болот аны. Тамагым эмне жесем, ичсем суу көп тыгыла берет. Bir күндө 2-3 жолу эмнеден
шашпайраак жутсаңыз, башым айланып, көйнүм айныяпты немеден. Эмнеден экендигин айтыш кыйын. Балким кош бойлуу өдөрсүз туурабы? Ошодон болушу мүмкүн. Токсикоз деп коет. Балким аз кандуулук бар сизде. Суроомо жооп бериңизчи, сураныч кайсы суроону бердиңиз сиз? Баракчага катталгандарга ыраазычылык билдирем. Боюнда бар. Анакей боюнда бар. Башка бирөө дагы жооп бериптир. Ашказан эрозия бар, орозо кармап атам, эч нерсе болбойбу? Негизи аччада чыга жүрсөм жакшы эле. Ушул ай чыдап орозо кармаңыз дагы, орозо бүткөндөн кийин ашказанга лечение алыңыз. Байланышсаңыз жанагы номерге жардам берем. Мен тута албай калдым, ооруп, башым ооруп, кусуп кыйналдым. Ден соолук деле парыз. Ден соолукту караш керек. Анан эми бул дегеним орозодон сизди тоспойм. Башка парыз амалдарды аткарып туруңуз. Жакшы болгонуңуздан кийин орозону дагы кармасаңыз болот. Гормон ичпей эле гипотиреозду дарыласа болобу? Жок, башка жолу жок. Гормон ичесиз сөзсүз түрдө. 50-1 жумадан бери башым айланып, жатат, эмне кылсам болот? Кардиологко бир көрүп көрөм. Жүрөк таза болсо эле башка жактагы коркунучтуу болбойт. Жүрөктү текшертип коюң биринчи кезекте. Сахар 6-7 чыкты, дары ичиш керек, рахмат. Жок, бул учурда дары ичилбейт, бирок гликозированный гемоглобин деген анализди тапшырып коесуз. Эгер ошондо 6-5 же андан көп чыкса, ошондо эндокринологко көрүнүшүңүз керек болот. Ревматолог жакшы доктор өтө каерде бар? Оштобу? Ошто Аксон клиникасында бар, Маматалиев клиникасында бар. Ал жерде Ислам деген бала иштейт. Аксондо болсо Сүймөнкул деген, анан областной больницада Улан деген аке бар, өтө күчтүү. Ушуларды мен сунуштайм. Диета кармабасам деле сахар көтөрүлө берет. Кармасам деле нервден да көтөрүлөбү? Сахар биринчи кезекте диетаны бузгандан, дарын ичпей койгондон, балким аз кыймылдуулуктан, ооба, нерв болгондон да көтөрүлөт. Ушул себептерди жоюңуз. Саңыз оң тизем туруп эле шишип кетип, бул эмнеси? Травма алган эмесмин. Киста Бейкера деген бар, ошондой болушу мүмкүн. Ревматологко көрүнөсүз, биринчи рентген кылдырасыз, тизени анан барасыз. Мен седалищный нерв ооруйт, бутум ооруп жатат, эмне кылуу керек? Ооруган учурда ибупрофен ичип коюңуз, ибупрофен. Анан күтүңүз, боюңуз оорубай калат. Алейкум ассалам, 3 жаштагы баламдын ангинасы бат-баттан кармап жатат. Эмне кылып жок кылса болот? Операция кылып жок кылса болот? Алейкум ассалам. Бирок операцияга дайым эле сунуш бериле бербейт. 2 жыл катары менен ар 3 айда бир жолу ангина кармаса, анда операция кылдырыш керек болот. Кожада псориазды кандай кетиребиз? Диетасы бар псориаздын. Ошол диетаны жакшы сакташ керек. Анан ошо кожный врач не дары сунуштаса айтканын кылып ичиш керек да. Баланын көзүнүн асты көгөрүп турат, эмнеден? Бөйрөгүнүн анализдерин тапшыртып коюңуздар, бөйрөгүн УЗИ кылдырып коюңуздар. Дарыгерге көрсөтүңүздөр. Мен бөйрөгүмө жакында эле бөйрөгүмө суу толуп алдырып атам, бирок кайта эле толуп алып атат. Ушул суроого мен жооп бере албайт экенмин. Нефролог менен кеңешиңиз. Эмне кылсам болот? Бул кайсы суроону уландысыз экен? Ревматолог врачтын устайсыз, мен ошто өтө да айтып өттүм. Ислам, Сүймөнкул, Улан деген ревматолог дагы бар. Жалпы суроолорду мен окуп бүттүм. Айткым келген көп нерселерди сиздерге жеткире алдым деп ойлойм. Ушул баракчага дагы катталып коюшту унутпаңыздар. Доктор Аманбаев Instagram'да дагы бар, ошол жактан дагы кыска видеолорду көрсөңүздөр болот. Анан эме эфир кылып турабыз буюрса, эфирдин ошол видеосунун убагында эфирге катыша албай калсаңыздар,
YouTube'dan көрө аласыздар. Доктор Аманбаев YouTube каналынан. Окул эми бейпилтүүн жакшы эс алыңыздар. Консультация алыш үчүн 0504 44 55 28 номерине байланышсаңыздар болот. Келип консультация ала аласыздар, телефон аркылуу дагы. Баарыңыздарга бейпилтүүн. Сахар 5-6 орозо кармаса болот. Сахар эмес бул. Сахар качан коюлат? Эчкур дегенде 7 же андан көп болсо. Ошондуктан сахармын дебеңиз. Бейпилтүүн сизге дагы